Assalamu alaikum, қадырман көрушілер, Мисиркежи каналының катталуучулары. 24 май 2022 жыл Ош обласы Өзген районуна караштуу Алга айылына Ак Тилектин жанына келдик. Бул жерде Ак Тилектин да бир жакшы өспүрүмү келип калган экен. Ошол сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Антан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга атталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Ак Тилек кандай? Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы. Сындуу өспүрүмдүн бирин алып келип калыпсың. Ооба, алып келдик. Эми бундан маалымат берип айтайлы. Кайсы жактан келди? Жашы канчада бул? Бул ака Калтатай. Азыр Палтарашка Калтатай, Абакандан келген. Абакандан келген. Ооба. Ошондо так кайсы парада болуп калат экен бул? Аралашта силер да. Өтө жеңил жылкы. Жоон жолку жеңил жылкы да. Бунун бою канча чыгып калат? Бир көз ченем менен айтсам. Бою 1.60 өйдөрөк. 1.60 өйдө, Жаныбар сындарын көрүп турасыздар, өтө жакшы экен. Жеп ичкендери денсаулыктары кандай болуп атат? Жеп ичкен зор ака. Жакшы эле. Мындай кабактарынан көрөлчү. Буну да бир тарбия кылып өстүрө турган болсо жакшы аттардан болду, Кудай кааласа жакшы ат болот, ака. Ким алсам күйбөйт. Разы болот да. Казыктарынан, туяктарынан бир көрөйлү. Бул така болгонбу? Ооба, такалаган, ака. Төтөтөн такалаган. Азыр мингиби же? Бирек жолу минишкен, такалапчы. Бир аз үйрөтүлгөн да. Ооба, такалап бирек жолу минишкен. Бер карап жетелей беребиз, бер карап. Ак Тилек дагы аттарды жакшы таптап, бастыктарын көрүп жаткан кези өзү дагы. Жакшы. Охо. Тай күчтүү экен. Жакшы. Негизинен сындары аябай жакшы тайлардын бири экен. Эми бастыктарынан да жакшылап көрүп коюңуздар. Biraz жүгөн салганга башын ары-бери кылтат го дейм, Ооба. Жүгөнгө жакшы көнүп албай жатат окшойт. Өзү ушу Ойнолуп келди, жер тар болду да. Ойнабасы да келип калыптыр. Жер тарыраак болду. Азыр көктө элеби же курукта бул? Көккө чыккан ака. Көккө чыккан. Жакшы. Ак Тилек эми кыскача маалыматын берип, сени да көп кыйнабайлы. Ким ала турган болсо өзү жакындан келип көрөт болуш керек. Эми бунун баасын айтайлычы, баасын канча дейсиз? Бунун баасы 250 миң сом. Сомго 250 миң. Ооба. Бул мен акамдыкы, номер акам койгон. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Айтылыш баасы 250 миңге коюлуп жатат экен. Андыктан сиздерге жаккан болсо өзүңүздөр чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисиркежи каналы, биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.